Саламатсыздарбы? Сабагыбыз окуучулар үчүн интерактивдүү тапшырмаларды түзүү боюнча болмокчу. Интерактивдүү тапшырмаларды түзүү үчүн WordWall сайтын колдонобуз. WordWall сайтын колдонуу үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Андан кийин бул жерге Vdite адрес деген жерге сайттын адресин жазабыз. wordwall.net деп жазабыз. Бул жерден эгерде орусча ачууну каалай турган болсок, анда net деген сөздөн кийин слеш коюп туруп, ru деп жазып туруп, перейти деген баскычты бассак, сайттын башкы бети ушундай болуп орусча ачылат. Андан кийин сайтка катталуу үчүн бул жерден зарегистрируйтесь деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгып калышы мүмкүн. Бул жерде достигнут базовый лимит аккаунта бесплатный контентте 5 гана тапшырма түзгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ал эми стандарттык контентте 18 тапшырмага чейин түзгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Азыр булардын баарын карап көрөбүз. Бул жерден эгерде ушундай болуп чыкса, войдите в систему, затем обновите деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерде сайтка катталуу үчүн электронная почта деген жерге өзүбүздүн поштабызды жазабыз. Андан кийин пароль деген жерге өзүбүз пароль ойлоп жазып туруп, авторизация деген баскычты басып коебуз. Ал эми Google аккаунт аркылуу катталсак да болот. Ал үчүн sign in with Google деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде биз аккаунттар чыгып калышы мүмкүн. Эгерде аккаунтты алмаштырууну кааласак, анда сменить аккаунт деген баскычты басып, башка аккаунт менен кирсек да болот. Бул жерге өзүбүздүн электрондук поштабызды же Gmail аккаунтубузду жазабыз. Андан кийин далее деген баскычты бассак, бизден аккаунттун паролун сурайт. Паролду жазып туруп, далее деген баскычты бассак, биз сайтка катталабыз. Паролду жазгандан кийин далее деген баскычты басабыз. Далее деген баскычты басканыбызда биз бул сайтка катталабыз. Жүктөлгөнчө бир аз күтүп турабыз. Азыр жүктөлүп атат. Сайтка катталдык. Сайтка катталганыбызда ушундай бет чыгат. Бул жерден биз ай сайын төлөп платный контентти сатып алсак да болот. Базовый контентте 18 тапшырма, 18 шаблон бизге көрүнүп турат. Ал эми печатные формы деген жерде 0 деп турат. Биз кагазга ал шаблондорду, башкача айтканда тапшырмаларды печать этип чыгара албайт экенбиз. Ал эми количество ресурсов деген жерде 5 деп турат. Бул жерден 5 гана 5 шаблонду гана тандап тапшырма түзө алат экенбиз. Эгерде бир аккаунт менен 5 тапшырма түзгөндөн кийин башка тапшырма түзүүгө бизде мүмкүнчүлүк калбайт. Ал үчүн биз башка дагы жаңы бир аккаунт менен катталып, ошол аккаунтты колдонушубуз керек. Бул жерде стандарт деген жерде бир айга 60 грин деп турат. Демек 60 грин төлөшүбүз керек экен. Ал эми про дегенде дагы ушундай печатный форма 16 тапшырмага чейин печать этип чыгарып алсак болот экен. Ал эми шаблондорду колдонуу не ограничений деп турат. Бул жерден биз каалаганча колдонгонго мүмкүнчүлүк болот экен. Эгерде сатып ала турган болсок, анда бизде Visa карт болуш керек. Ошол Visa карт аркылуу сатып алсак болот. Бул жерден биз өйдө жакта 3 сызыкты бассак, менюлар чыгат. 3 сызыкты басалы. Бул жерден биринчи создать действие деген жерден тапшырмалар түзсөк болот. Ал эми моя деятельность деген жерден өзүбүздүн түзгөн тапшырмаларыбызды көрсөк болот. Мои результаты деген жерден ошол тапшырмаларды аткаргандан келип түшкөн жыйынтыктарды көрсөк болот. Ал эми изменить личные данные деген жерден өзүбүздүн жеке маалыматтарыбызды өзгөртүп койсок болот. Ал эми язык местоположение деген жерден биз
тилди тандап койсок болот. Жана бул жерди басалы, язык местоположение. Бул жерден биз русский дегенди тандап коебуз. Андан кийин применить изменение деген баскычты басып коебуз. Эми төмөн жакта мына бул жерден өзгөрүп калды. Азыр юан болуп чыгып калды. Bir айга 60 юан дейт. Андан кийин кайра дагы 3 сызыкты басалы. Редактирование личных данных дегенди басып көрөлү. Басканыбызда бизден ушундай өзүбүздүн данныйлар чыгат. Бул жерден биз изменить пароля деген жерден паролду өзгөртүп койсок болот. Имя пользователя өзгөрбөйт. Имя деген жерге өзүбүздүн атыбызды жазып койсок болот. Ал эми фамилия деген жерге фамилиябызды жазып койсок болот. Изображение профиля деген жерге өзүбүздүн профилге сүрөт коюп койсок болот. Андан кийин бул жактан применить изменение деген баскычты басып коебуз. Бул жерде 3 сызык бассак, мына жанагындай эле создать занятие, тапшырмалар түзсөк болот. Мои занятия, ошол түзгөн тапшырмаларыбызды көрсөк болот. Мои результаты деген жерден жыйынтыктарды көрсөк болот. WordWall сайтына ушундай кылып катталсак болот.